Ассаламу алейкум, урматтуу Москвар YouTube каналыбыздын катталуучулары. Москвадагы эже карындаш агайнелерим амансыздарбы? Мен бүгүн метро Волгоградский проспектте, ушу Волгоградтан эмне тартсам эле комментарияларга жазып аттыңыздар эле. Ушул жерде Лагман хаус деген бар, Хан Самса деген бар. Неге тартпайсыңар? Ушул жерге киргиле деп. Чынында көп жазат элеңиздер да. Мына бүгүн Хан Самсага келдик. Лагман хаусты кошуп тартабыз. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар. Анан жакшы мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Эгер 1 килограмм ашты өзүңүздөр бул жерден алып келе турган болсоңуздар, сабойго 1 кола, 2 салат бесплатно. Эгер 2 килограмм аш ала турган болсоңуздар, 2 кола, 4 салат бесплатно. Андыктан шашылып чамданып калыңыздар. Кабиналарда бар экен. Могу самсаханага эже карындаштар жакшы кире алып атат элеңиздер. Кудай кааласа аялдар үчүн лично экинчи этажны люкс комплектация кылып коюптур. Келесер отуруп жеп кетиңиздер. Самсаларыны негизи мен айтпай койсом да жакшы билесиздер. Парковкалар боюнча айта кетсем, му KFC'нин жаны 24 саат бесплатно. Эгер калуучулар болсочу. Эгер ичкериге кирем дегендер болсо 1 саат бесплатно болот. Му Волгоградтын биринчи выходу. Волгоградтын биринчи выходунан чыгып оңго кайрылганда биякта техно деген жазуу бар эле. Азыр салып бер. Өз негизи бул жака бурулганда эле могу Лагман хаус, Хан Самса илте көрүнүп турат. Жүрүңүздөр анда туугандар. Кенен көргөзүп берейин. Мына туугандар, Лагман хаус жана Хан Самса. Бул Лагман хаус Кудай кааласа 24 саат бою кызматта. Келе бересиздер, кенен кесип. Жүрүңүздөр анда. Киргенде эле аялдардын, эркектердин ажатканасы бар. Мына Лагман хаус бул жактагы. Жасалгалары мындай жакшы эле, жасалгалары жакшы эле. Где-то му биринчи этажына бир 60 адамдай батат экен, экинчи этаждаган бар. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Жакшы. Канча жылдан бери иштеп келет бул Лагман хаус? Лагман хаус иштеп баштаганына 3 жылдын жүзү болуп калды. Бул жакта администраторсуңар өзү? Бул жерде өзүм администратор болуп иштейм, атым Эрке. Чайхана негизи кимдерге карайт? Чайхана өзүбүздүн кыргыздардын чайханасы, поварлар дагы кыргыздар, жалаң эле өзүбүз терип, жакшы поварлардан алып келип иштетип атабыз. Кудай буйрса 3 жылдан бери иштеп атат. Чайханабыз 24 саат без выходной кызматта. Мен бул жерде ошол Лагман менен шорпосун мен чында көп ичем. Ошону сиздерге мен сунуштап айта аламын. Шашлыктардан аябай даамдуу. Бирок Лагманда чында сөз жок. Аябай даамдуу. Где-то ошол 70 адамдай батат экен, экинчи этаждагылар бар экен, а? Ооба, биринчи этаждан сырткары экинчи этажыбыз дагы бар. Андан сырткары плюс заказной тамак жегендерге кабиналарыбыз бар. Кабина, 2 кабина бар экен. Ооба, бул кабинабызга 15 адам батса, кийинки кабинабызга 10 киши батат. Ал жагыбыз азыраак кичинекейирээк. Кандайдыр бир акциялар барбы бизден келгендерге мисалы? Акциябыз бар. Канчадыр бир скидкаларыңыз? Кудай буйрса 5000ден аша турган болсо 5-10%ке чейин скидкаларыбыз бар. Плюс собой ала турган болсо 1 кола, 2 шакарап, плюс бизден белек катары. 1 килограмм аш алса, 2 шакарап, 1 кола бесплатно берилет. Бесплатно. Собой алып кете турган болсо. Ооба. 2 килограммга уже 2 кола, 4 шакарап. Ооба. Анан өзүбүздүн ата мекенди көндүрүш сусунуктардын баары бар экен. Анан домашний торттору бар экен, туугандар, караңыздарчы. Свежий бардыгы. Лагман хаус кылган ушул агаларым болот. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Канча жылдык стажыңыз бар ака? Стаж 15 жылдан бери şu жерде балдар менен иштейбиз. Өзү 15 жыл болду, поварчылыгын балдар менен 2-3 жылдан бери иштейбиз. Лагмандар мощный, баары мощный. Поварлар очлый. Жакшы. Бардыгы жакшы. Тазалыктары жакшы экен. Жакшыраак тура эч нерсеси жок экен, кирип тартып атабыз, да? Ооба, кухня жакшы. Чоң кухня. Аман жерде курабыз. Бардыгы свежий болот экен. Бардыгы свежий болот. Бизде негизи клиенттер шаштырып тез дейт. Бизде 5 порция лайык курабыз, свежий беребиз да. Свежий куруп, свежий чоюп, свежий куюп беребиз да. Ошо кичинекей болот, ооба. Негизи өзү 10 мүнөттө чыгарып беребиз да свежийсин. Ушундай. Ишиңиз ийгилик. Элдин кызматына жүрө бериңиз. Тамактарыңыз чынында даамдуу. Могу лагманды сыклап келсе көрсө, көптөн бери лагманыңызды жеп эле кетем. Шорбоңуз экөн, ооба. Лагман менен шорбо жеп атам. Чынында даамы аябай сонун. Бул келип жеп жүргөндөр уже билет аны. Комментарийга жазып коесуздар. Пай, туугандар, карагылачы.
Жытыны карагыла, буну жытыны. Вай, мен силерге айтып бере албайм мунучу. Үйрөк кабаптардын балары канчадан ака? 150 Сизби? рубльдан aka. 150 рубльден. Скойлардын баларычы? 200-220 rubledan. Оромолардычы? 180 so'mdan. 180ден оромолор. Бул жерде ошо бир күнүк заготовкасы бар экен. Тазалыгы жакшы экен, туугандар. Тазалыгына сөз жок. Хан самсаны тарта алгайм. Ассалам алейкум. Кандайсыз? Денсаулыгуңуз жакшыбы? Жакшы. Мындан ошол 20 күн алдын видео тарттык го, наркы экинчи тарттык. Ошондо ошо мыякта Волгоград тартабыз деп айттык эле. Видео тартылдык эле. Ошондо стройкасын кылып, стройкасын бүттүк, Кудай кааласа. Мынакей эми иншалла бүгүн насип экен, бүгүн тартып атабыз иншалла. Кызматка даяр. Даяр. Кызматка Кудай кааласа келип. Самсаны мен дамын айтпай кое берейин. Бул жакта жеген адамдар көп. Билесиздер, доставка боюнча кыскача айтып болдук. Доставка шу 30, 40, 50 кеттен жогору болсо, Кудай кааласа доставкасын кылып беребиз иншалла. Стройкада бир жерлерде чоң жамааттар заказ берсе, алып берет. Апарып беребиз иншалла. Шундай неме кылып сүйлөшүп атабыз, Кудай кааласа ошону жеткизип беребиз. Ичкерин бир көргөзөлүк. Кандай болуп бүттүк экен, а? Жүрүң, басыла көрсөтөбүз. О, мына туугандар. Ичкериге кондиционер коюп койсуздар, жакшы. Самса өзү ысык чыгат. Самса жеген адам тердейт экен. Ошондуктан кондиционерди койдук. Ичи салкын, Кудай кааласа жегенде да салкын отуруп, самсаны жеп, болдур ичип кетет иншалла. Жакшы. Өзүбүздүн сусундуктар бар экен бул жакта дагы туугандар. Өзүбүздүн сусундуктар Султан чай, Шоро, Максым, Тан, Шербеттериңиз бар экен бул жакта. Булар домашний чөйдөн жасалат, Кудай кааласа. Атайын ушундан сатып алдык. Муздак. Атайын муздак болсун деп. Муздак болсун деп, ичкерге муздайм, ысыктын күнүндө муздакты баардыгы муздакты каалашат экен. Муздак ичишет иншалла. Кандай экен самсан дамдары? Бир мындай сүйлөп кое тургандар жок беле? Samsan damı son Allah'a şükür. Экинчи этажына чыгарып, келтирип коюштур го бuyakta. Кондиционер коюп койсуңар бuyakта. Экинчи этажда кондиционер коюлду бөлөгө. Бул жактагы салкын өтө. Биринчи этажда эркектер көп экен, кире албай калдым деп эчелер жазган эле да мына. Ошону жазгандарга ушу мына экинчи этаж үчүн кыздарга, Атайын эжелерим сиздер үчүн. аялдарга именно ушу аялдар өзү ушака чыгып, кеңип отурушуп жеп кетсе болот. Эми пробка болбойт иншалла анда. Болбойт, Кудай кааласа. Мына столдорду дагы бүт Кыргызстандан Бишкектен алдырбыз. Атайын, не? Атайын ушу өзүбүздүн немеден болсун, Кыргызстандан Турадан салдыртып, алдыртып, Кудай кааласа бүт баардыгын койдук, баардыгы жакшы, Кудай кааласа. Колдордон бери Кудай кааласа бул жака эки кыз иштейт, тагында бир кыз, үстүндө бир кыз жыйнаганга. Адамдар жеп кеткенден кийин чыгып жыйнап кетет. Жакшы экен. Поварлар менен бир сүйлөшөлүк анда. Каршы болсоңуз тартып Болбойт. Поварду да барып самсаканан жаап аткандан бери тартабыз, Кудай кааласа. Мына бул самсачы Ахмет деген, бул өткөнкү Дастан деген баланын бир тууган укасы болот. Бул деле ушу Дастандай эле жабат. Дастандай эле ушу немеси Ресеби бир. 3-1 тууган да. 3-1 тууган, 3-1 тууган, ушу 3-1 тууган ушу бири эки эң чоңу Дастан, экинчиси Ахмет, үчүнчүсү Санжар деген мен. Машалла. Алла разы болсун ушул балдарга. Сизби иштериңиз жакшы Сизге дагы Алла разы болсун. Ушундай балдар чоңойтуган. Өзүңөр. Өтө ишине баа бере турган балдар. Машалла көз тийбесин. Хан самсаны хан самса кылган ошол силер экенсиңер. Хан самсаны хан самса кылган ушул балдар. 3-1 тууган. Биз азыр туугандар түйүлүшүнөн баштап үзүлүп чыгышына чейин биз сиздерге тартып беребиз азыр. Бул жери заготовка кылып муну түйүп, бышканы мыяка бул жака коюп коёт. Азыр чыкты ошолор, а? Азыр чыкты бул жак. Көчтөрүн эмнеге туурап, эмнеге таяр бул заготовка кылып коет. Пияздай, көчүндөй. Мына туугандар самсалар жабылып баштады. Ой, караңыздар. Сиздер сүйүп жеген самсалар ушундай жабылат экен. Бул жагда жабылса, нарагы жүрүп атат. Пай. Мына. Оба. Пышты туугандар, пышты. Күнүгө канча штук жабылат? Таксыр. Ар кандай содага карап эке. Негизи адам көп болот силерде. Ошундай. Суббота базар вообще көп болсо керек. Ошундай. Понедельник, вторник күнү ушундай болсо. Туугандар, ушул жерде камырлар жайылып, түйүлүп, бул жака кирип, тандылыгына бышып, Кудай кааласа. Андан кийин бышкандан кийин ушул жерге тизилет экен. Ушул жерден тизилгенден кийин порчкадан канча самса керек болсо бул жака нарга берилет.
уже аркылуу өзү уже элдер отуруп жейишет. Мына ушундай. Ишиңиздерге ийгилик. Бул негизи этти туура ушундай даражага алып келиш өтө кыйын. Бул өзүнчө бир менет. Өнөр да бул дагы. Менет, ушу балдарга Алла разы болсун. Алла разы болсун. Кичинеден турап, эттерди турап, пиязды турап, өзүнчө бул деле менет. Буну өзү негизи адам кылып көрсө билет экен да. Булар мындайда мынтип коёрот, анан кийин ар ким адам өзү кылганда мынча этти бир 3 саат турайт өзү. А булар үйрөнүп калган шабуулдатып кыркышып 100-120 ет иштетебиз да. Чисто задокто болот, халал ет. 120 килограмм этти майдалап туралаш өзүнчө менет. Бул мындай да. Мисалы бир видеону мен 200 км наркы бар тартып келип монтаждап киргизсем, үке өзүң реклама кыла бербеш дейт. Канча бензин кетти, убактым кетти. Ошондой эле нерсе сыяктуу да. Комментарийге ушундай жазып коебуз, настроение өлөт да. Силерге да рахмат. Самсаңар чынында даамдуу. Көз тийбесин. Сабакам сага да. Элдин кызматына кыла бериңиздер. Сен дагы элдин кызматын кыла бер. Ишиңиздерге ийгилик. Лагыманыңардан даамдуу, чынын айтайын, бул макташ эмес. Бул жеп кеткендер комментарий жазып коюңуздар. Шорпосуну ичкенби, шорпосудан даамдуу, люликавадан жегем, люликавадан даамдуу. Самсаны вообще айтпай коерейин, вообще. Иш кыла бергиле, кызмат кыла бергиле. Кудай кааласа өнүгүп өсө берелик. Дагы болсо чоң жерлерге ачыңыздар. Хан самса деп. Кийинки точкаларга Кудай кааласа дагы келип тартып кетесиз. Иншалла. Балдар дагы иш кыла берсин. Келерки видеолорун көрүшкөнчө туугандар, тынчтыгым ачыкты ушул видео аркылуу көрүшүп тура берелик. Кирди чыкты бирөө жарымда болуп калсак, такси издеп аткандар болсо, сүйүнагы менен чыгып келиңиздер. Келгенден 3 ай коюп берет, чыкпай туруп чорундан базан текшербет. Кимдир бирөөлөр издеп аткан болсо, сүйүндү көп эле айтасың деп атат. Издегендер болуп калат туугандар. Бизде ошол 70% Москва көрөт. Эл көп дегенде бир эле адам көрбөйт, бизде 10 миң деген 30 миң адамдар көрөт дегендей тынчтыгым ачыкта жүрө берелик. Ишиңиздер ийгилик силерге дагы.